Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинен эмгектенип жаткан бир туугандар, сиздерге Метро Рискадан салам айтып жатамын. Жакпагабыз 14 жылдык стажы бар. Бул жерде суши пицца ачып 3 жылдан бери эмгектенет экен. Доставкалар дагы бар экен. Воктордун, пиццалардын, сушилердин бардыгын жогорку деңгээлде жасайт экен и арзандаган экен туугандар. Андыктан мурда кийин алып жүргөндөр болгон болсо, комментарияга тейлөөсү боюнча, даамдуулугу боюнча жаза кетесиздер. Метро Рисканын 7-чыбыктан чыккандан кийин бир 30 метрдей бери басканда мына ушул дворду карай басабыз. Эми 100 метрдей басканда көрүнөт. Парковкалар дагы бар экен. Мо третинин боюнда туугандар. Мош третинин боюнда экен. Жүрүңүз, толугураак маалымат берейин. Лайктан басып коюңуздар, заказ бериңиздер үйгө туугандар. Окторду жогорку деңгээлде качество менен жасап беребиз дейт. Мынакей. Туугандар, биз айтылуу адреске жетип келдик. Метродон бир 1,5 мүнөт пешком жол экен. Мына караңыздар, Эда Озон деген жерден киресиздер. Эгер мындай көчөдөн эле алып кеткен папти шаурма десеңиздер, мына шаверма деп жазылып турат. Аптека Ригланын жанында мынакей. Ошол жер 24 саат бою ачык болот, келип алып кете бересиздер. Мо эки жак 150 рубльдик парковкалар экен. Бекер барбы дегендер, бекер бар туугандар. Бекер бой койбойт. Ошол жерлер бекер. Эптеп коесуздар да эми. Көтөрүп кетпесин, знак жок экен. Мо бетинде коймой жок. Жүрүңүздөр. Киргенден кийин эле оңду карасаңыздар да концда көрүнөт. Караңыздар. Келгениңиздерде агам өзү күтүп алат. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы рахмат. Кош келипсиңер. Иштеп атасыз, чарчабастан? Иштер болуп атат, жакшы рахмат. Жакшы келип алдыңар өзүңөр. Аябай көп бир туугандар көрүп турат. Бул тармакта канча жылдан берисиз? Мына өзүңүздүн озуңуздан айтып бериңиз. Канча жыл болду ачылганыңызга? Өзгөчө стилмен ачыпсыз, европейский стилде экен. Эң бир азыркы учурдун талабына жооп берген консерлер иштеп турат экендей. Мен кайнаттат азыр эшикти. Эл менен амандашып кеңири сүйлөшөбүз. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Биз ушул жерде дайыма кызматтабыз. Бул жакты ачканыбызга 3 жылдан ашып калды. 3 жылдан бери иштейбиз. Основной орустар менен иштеп келгенбиз. Азыр эми өзүбүздүкүлөргө дагы реклама кылып, өзүбүздүкүлөргө дагы сунуштайлы деп чечтик. Бул тармакта болсо өзүм ушу 14 жылдан бери иштеп келем. Азан өзүмдүн бизнесимди ачып иштегениме дагы 5-6 жыл болуп калды. Аябай жакшы. Доставка бар экен анда сизде? Доставка бар. Доставкабыз жеткирип беребиз Москва боюнча 1,5 миңге чейин болсо, метрого чейин, 2 миңден жогору болгон болсо, жашаган жерге чейин жеткирип беребиз. Жеткирүү акысыз, бесплатный. Азыр видеого чейин бул жерде көпкө турдук. Яндекстерден доставкага туугандарга бөлөк сен ошондо. Туугандарга бөлөк сен, туугандарга өзүбүздүкүлөргө 380 рубльден бардыгын койгонбуз. Бардыгын 380 рубльден заказ кылса болот. Анан Яндекстен, Delivery'ден заказ кылам десе, ал жакта башка баа. Кымбатыраак айлешет. Кымбатыраакка түшүп калат. Негизи көп жерде ошол видео тартып эле жүрөбүз. Мына кыргыз болуп жаралып калмас. Сүйнөмдөй көп жерде мына өз мекендесе чайкана иштеткендер деле ошол туугандарга башкача сцена, башкача меню дегендей өзүбүзгө аябай жакшы. Бир катар тааныштыралы. Кандай тамактар бар сизде? Биринчи шаурмадан баштайлы. Шаурмадан баштайлы. Биздин шаурманын 8 түрү бар. Биринчи ливанская деген бул классическая шаурмабыз. 220 рубльден турат. Буга ушу бардыгы стандартный шаурма. Помидор, свежий огурцы, капуста, чесночный соус, томатный соус кошулат. Андан кийингилер Тейсти, Франция, овощная, гавайская, с креветкой, Мексика, барбекю дегендер бардыгы өз-өзүнчө соустары отдельно кошулат. Ошонусу менен өзгөчөлөнөт. Калган составы окшош эле. Эң кымбат 350 рубль экен, а? Эң кымбат 350, эң арзаны 220. Аябай жакшы. 24 саат бою иштейт экен да калган шаурмасы, мынакей. Шаурма сагазы стажы канча? Шаурма сагазынын стажы 10 жылдан көп. 10 жылдан ашык шаурмада иштейт. Бул
байкебиз Тажикстандан болот. Бул жерде дагы 3 жылдан ашык уже биз менен иштеп келет. Чогуу иштеп атабыз. Аябай жакшы. Ынтымак бар же ырыс бар деп эле. Мынакей. Бул жерде аябай көп түрүн көрүп турам сушинин. Канча түр бар негизи сушинин? Мындай сиз билгенден негизи. Бизде негизи сушинин түрлөрү анча көп эмес. Бардыгы ушул азыркы замандын талабыга жооп берген мындай классикалык эле роллдор бар бизде. Андай көп деле эмес. Мисалы, запеченный роллдордун 6 түрү бар, холодный роллдордун 6 түрү бар. Жареный роллдордун 6 түрү бар. Анан сеттерибиз бар. Пиццалар деле ошондой. Бүт эле элге таанымал, эл жеп жүргөн, эл билип жүргөн эле пиццалар бар. Айырмачылыгы бизде бардыгы ушу халал продукталардан жасалат, бардыгы адал. Колбасаларды дагы ошол сертификаттары менен алабыз. Бул жерде мечитке жакын болгондугубуздан ошол жака магазинге алып келген поставщиктер бизге дагы алып келет да продукталарды. Ошолордон алабыз. Аябай жакшы. Өзгөчөлөп сизде воктор дагы бар экен, а? Воктор бар, анан мына поке деп коет азыр. Покелер бар, гавайский салаттар да булар. Анан жөн салаттар бар, суптар бар, воктор бар. Булар деле бардыгы өзүбүздүн бир туугандарга 380 рубльден. Негизи мына канчадан өзү негизи? Өзү негизи бул жерде пиццаларыбыз 530дан, 570ден, 470, эң кымбаты 710 рубль. Ушул 30 сантиметр бизге канча болот эми? 30 сантиметрлик ушул пиццаларды өзүбүздүн бир туугандарга 380 рубльден берип жатабыз. 380. Вокторуңузчу? Воктор дагы ошондой эле ценада, 380 рубльден. Өзү муну жерде сушилер көрүп турам 460, 390, 530 дейт, 460 дейт. Ушулар бардыгы 380. Бул жердеги жазылган ценалар бул залдан келип алгандарга, анан өзүбүздүн бир туугандар келгенде сразу эле айтабыз биз 380 рубльден деп. Бул цена өзүбүздүкүлөргө тиешеси жок. Аябай жакшы. Мына каякта жасалат дегендерге мына ашканасы мына ушундай туугандар. Суусундуктар бар мынакей, добрый колалар бар экен, соктор турат мына, пицца аппараттары турат мына жерде. Бардыгы ачык айкын, анан карта менен төлөгөнгө мүмкүнчүлүктөр баары каралган. Бул жак жана айттым го, европейский стилде жасапсыз депсиз. Могу жерден бул жак көрүнүп турат. Эң негизгиси салкын туугандар, салкын. Мына кондиционер күмүлдөп иштеп турат. Жыгып калды мен. Жазда салкын, кышта жылуу. Бул пиццанын аты эмне? Бул пиццанын аты пицца пепперони аталышы. Өзүбүздүн бир туугандар сүйүп жеген пиццалардан. Өзүм дагы көп жыл ресторанда иштегенмин. Бирок ал жакта мындай пепперонини тилекке каршы свининадан жасаганга байланыштуу ал жактарда жеп көргөн эмесмин. Өзүм ушинтип ачып иштетип баштагандан кийин анан изилдеп пепперони колбасаларды алып жасап, азыр эми өзүбүздүн бир туугандарга жедирип жатабыз. Ой, машалла, аябай жакшы. Бул суусундуктар канчадан? Bundan сурап коеюн. Өзүбүздүкүлөргө 100 рубльден бул суусундуктар. Молодец агам. Аябай жакшы. Бул тамактарды тааныштырасыз эми, бир дегустация кылып коеюн эми. Бул сиз кызыктырып койдуңуз качествого иштейт мүмкүн бул. Ооба, бизде качествого аябай көңүл буруш керек деп калдыңыз. Бизде эң эле биринчиден качествого иштейбиз. Анан кийин тазалык бизде биринчи, тазалык жана качество да. Биринчи тазалык, качество, мамиле болсо, бул иш боло берет экен да, эмне айтсаңыз делечи. Ошон үчүн өзүбүз ушул жерде иштеп келе жатабыз. 3 жылдан ашык уже иштеп койдук. Так, сага бир катар айтып өтөйүн. Айтың, анан кийин жейлик. Бул өзүбүздүн эле ролл Филадельфия. Бардык жакта эле ролл Филадельфия. Өзүбүздүн бир туугандар сүйүп жешет. Ошого жасадым муну. Бул дагы өзүбүздүн бир туугандарга 380 рубльден. Жакындап көргөз бол, качествону өзүңүздөр баа бериңиздер. Бизде көп суши, пиццада көп иштешет, нары бердечи. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, биз имбирдин, балыктын качествого иштейбиз деп айтпадык беле? Ооба. Ак имбир иштетебиз, бул дагы эң качественный да. Көп жерде кызыл буруга ушул. Ооба, бизде ак имбир колдонулат, себеби бул жер центр болгондуктан ушундай гостилердин требованиясы да. Жомуз ушуну жакшы көрүшөт. Бул жареный ролл, өзүбүздүн бир туугандар сүйүп жешет. Муну көп жейбиз, кыргыздар көп жейбиз. Курица менен бул жерде. А бул жерде запеченный ролл лосось, ичинде балык бар, сыртында икра менен. Анан айта кетчү нерсе, булар тандасаңар болот, же ачуу эмес болот. Эки соустан турат. Апылата кандай болот ачуу болуп калса? Кошулабы бирек?
Жок, бунун үстүндөгү запекать этип атканыбызда соусу эки түрдүү. Бирөөсү ачуу, бирөөсү ачуу эмес. болду. Азыр силерге бул ачуунан жасадык. О, мунуңузчу? Бул жанакы айтып өткөндөй гавайский блюдо, бул гавайский салат, поке с лососем дейт. Бунун ичинде основной аял кишилерге, диета сактагандарга бул жерде өзүбүздүн редиска кошулат, ананас, бүт. Анан бул жерде горохтор бар, помидорлор, лимон кошсоңуз го? Лайм кошулат, ооба. Өзүнүн отдельный соусу бар. Өзгөчө соус. Өзгөчө соус бул, ооба. Цитрусовый соус, ошону кошуп, анан бул основасы ристен да, астында рис бар, анан үстүгө ушундай бардык салаттардын түрлөрү салынат. Жегенде ушу соусту куюп, аралаштырып, даамы өтө сонун. Мунуңузчу? Бул вок. Бул дагы өзгөчө лагманга окшоп кете экен. Бул лагман. Өзүбүздүн эле жеп жүргөн лагманга окшош. Бул вокто даярдалынат. Вокто бул курица менен бар, говядина менен бар, морепродукты менен бар. Бул жерде азыр овощ менен эле жасадык. Кимге кайсы кааласа ошону жасап бересиз? Кайсы кааласа ошону жасап беребиз. Том ямдар дагы барбы сизде? Том ямдар бар, рамёндор бар. Көп жерде окшото албайт, ошону кандай кыласыздар силер? Бизде өзгөчө рецепттер менен жасалат. Себеби көп жылдан бери иштеп, японский кухняларда көрүп жүрөбүз кандай жасалышын. Эми бизде Кудайга шүгүр 3 жылдан бери иштеп жатабыз. Орустардан бир жалып болгон эмес том ямга. Себеби бардыгы сүйүп жешет. Сүйүп жешет, ооба. Мен өзүм деле күйөрүм анымын, сүйөрүм анымын. Том ямды. Бизде том ямды острый кылбайбыз, средний острый эле. Острый кылып берсе кылып бересизби? Острый кылып бер десе кылып беребиз. Отдельный салып коебуз. Бир күн келем мен өзүм. Ооба. Кең, мындан өзгөчө экен, ушудан алын, бир алып көрөйүк ушудан. Биринчи ошону кошойлук. Соустан кошобуз. Бир үргөтүп койгон, кантип эмне кылат. Кошобуз соусту. Ушу тарттат туугандар, ушул тарттат. Таксырым ушуну аралаштыр. Аралаштыр. Бисмилла. Алыр. Лаймды бул энергия берет бул лаймчы. Астында күрүчү бар. Ошо сушиге кеткен эле күрүчтөн кошулат. Бисмилла. Ананас барбы? Ананас бар. Огурцы кошулат. Лис салат кошулат, редиска кошулат, жакшы. Арыктайм дегендер экен чынында. Өзгөчө тамак экен да. Өзгөчө салат экен, мынга бир салат айла түйүлдү кемдир бирге берген тамактыр. Бул эми тамакка чейинки тамакта. О, бисмилла. Балыктарды дагы качествосы жакшы, охлаждённый иштетебиз. Өзгөчө экен, чындыгында өзгөчө экен. Өзгөчө экен шунусу. Ушундан, ушул биринчи жолу жешим ушунданчы. Ооба. Атак молорду жеп жүргөнбүз. Аябай жакшы. Заказ көбүнчө ушундан заказ кылышат. Орустар сүйүп жеген тамактардан. Өзүбүздүкүлөр анча алышпайт мындан. Жакшы экен бирок. Жакшы тамак. Капуста, мөмө жемиштер экен көп. Сухофруктуунай. Фруктулардан. Ооба. Анан бул жерге канчадан батат, кандай? Бул жерге өзү негизи келген болсо башка залыбыз дагы бар. 8 адамга ылайыктуу. Бул жерде азыр канча адам отурат эми? Бир 10 адам отуруп алат экен да мындай, а? 10 адам отурса болот, ооба. Бул жерде кофейня бар экен да? Кофейня бар, бул жакта сухофрукты бар. Аябай жакшы. Жок бар. Бул жактан сиздерге карайт. Бул жактан бизге карайт, өзүбүздүкүлөр келгенде отуруп кетсин деп ушул месталарды кылганбыз. Мага салкындыгы чындыгында жакты. Бул жер салкын. Салкын. Эгер суши, пицца жейм десеңиздер, доставка кылып жеңиздер. Мына мурда кийин жеп жүргөндөр болсо, мына тейлөөсү боюнча, тамактын даамдуулугу боюнча дагы комментарий калтырып кетсеңиздер болот. Ишиңизге ийгилик каалай кетебиз. Буюрса том ямга келип, мен шорс салам, шорс жүктөп коем. Том ямды берип, келип жесеңер болот. Номерди коюп койдук. Доставкалар болсо, запор болуп кеткен болсо түшүндүрүп айтып коебуз. Түшүндүрүп айтабыз.
Болду. Көрүшкөнчө ассалому алейкум. Чоң рахмат. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. Даканса айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушуга окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.